Командован милиция полковник Жусупов. Эстелик ачылсын. Бүгін 16 майда Жалал-Абад облыстық ішкі іштер башқармалығының имаратына қызмат учурунда каза болгон милиция кызматкерлерине арналып тургузулган эстеликтин ачылыш аземи болду. Ага Жалал-Абад облыстық ішкі іштер башқармалығынын өздүк курамы, ИИМдин ардагерлери кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин жубайлары жана жакындары катышты. Иш-чаранын катышуучулары тарабынан эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, Куран окулуп, каза болгон кызматкерлер эскерилди. Тургузулган эстеликтердин арасында Чынара Бечелованын жолдошу Мыктыбек Сулаймановдун да ысымы жазылган. Милициянын майору Сулайманов 2010 жылы улуттар аралык жаңжалда Базаркоргон районунда каза болгон. Менин жолдошум мындан 12 жыл мурун 2010 жылы кызмат учурунда ошо улуттар аралык коогалаңда ошо элдин жерин тынччылык үчүн курман болгон. Андан бери мына убакыт өтүп атат. 12 жыл өтүп кетиптир. Бирок ошого карабастан курман болгондорду эскеришип, ошонун бири бүгүнкү дагы ички иштер бөлүмүнүн алдында эстелик тургузуп атышат. Ошо курман болгондордун эскерип бүгүн иш-чара өткөрүп атышат. Ошонун баарына ыраазычылык билдирем мен өз үй-бүлөмдүн атынан. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматтык милдетин ак ниеттүүлүк менен аткарууда өз жанын аябай, кылмышкерлер менен кармашууда каза болгон кызматкерлер эч качан унутулбай тургандыгы белгиленди. Алардын жасаган эрдиктери келечек муундарга дем берери, жаш кызматкерлерге үлгү болору айтылды. Буну көргөн өздүк курам ушулардын ар бир жанынан өткөн сайын, булардын фамилияларын окуган сайын өздөрүнүн патриоттук духу бир канча жогорулайт деп эсептеймин. Жана элге болгон, коомдук коопсуздук сактоого болгон, милдетин аткарууга болгон мүнөздөрү түптөлөт деп эсептеймин да. Бул эң жакшы саамалык, эң жакшы. Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын бүгүнкү иш-чарасында ички иштер министрлигинин жана башкармалыктын жетекчилиги тарабынан кызмат учурунда каза болгон кызматкерлерге эстелик уруу иш-чарасы болуп өттү бүгүн. Бүгүнкү негизги иш-чаранын максаты келечек муунду жаштарды тарбиялоодо, коомдук коопсуздукту, кылмыштуулукту алдын алууда, бөгөт коюуда, каршы күрөшүүдө өз курамдын патриоттук сезимин кызмат өтүргөн биздин куралдаш кесиптештерди эскерүү менен алардын жакындарына, бир туугандарына, балдарына көмөк көрсөтүү жакын. Ошондой эле биздин ушул ички иштер органдарына иштеген кызматкерлердин элесин унутпоо максатында өткөрүлгөн иш-чара. Белгилей кетсек, Жалал-Абад облусунда 1954 жылдан тартып кызмат учурунда 32 кызматкер каза болгон болсо, анын ичинен 16сы кылмышкерлердин колунан каза тапкан. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.